Нарын телегөрсөтүүлөрүн жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Саламатсыздарбы? Теңиртоо жергесиндеги жергиликтүү кеңештердин 820 депутаттык мандаттары үчүн жалпысынан 2130 талапкер ат салышты. Алардан 1462 эркектер жана 668 аял заты. Ошого жараша бул жолу да электораттын активдүүлүгү байкалды. Негизинен мына ушундай көрүнүш менен коштолгон нарындагы саясий өнөктүктөрдүн жүрүшүнө кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков көз салган. Нарын шаарынын 85 жаштагы тургуну Калича Чуңгулова өзү катталган шайлоо участкасына адатынча эрте келди. Айтымында ал үчүн баардан мурда өлкөнүн келечеги маанилүү. Андыктан ал өмүрүндөгү бардык саясий өнөктөрдүн биринде калтырбай катышып келет. Ал эми бүгүнкү жергиликтүү кеңештерге тандоолорго жараша мамлекеттин андан аркы өнүгүүсү аныкталмакчы. Элиңерди ушул биз шайлаган балдар элин багып алсын. Тентек болбосун. Уурдабасын, бакийиптей болуп. Анан элди жакшы бакса өстөрү да бай болот. Өлкөбүз оңолсо барыбыз байыбыз, ден соолукта болуп, аман болгулайлы. Карсы да, жашы да активдүүлүктөрүн көрсөткөн Нарын шаардык кеңешиндеги 31 мандат үчүн шайлоолорго 9 саясий партиядан 443 талапкер күрөшүүдө. Бул буга чейинкилерге салыштырмалуу дээрлик 2,5-3 эсеге көптү кылат. Ошого жараша 21 шайлоо участкасындагылары көңүл борборунда туруп, керектүү жабдуулардан кем качтар болгон жок. Ушундан улам саясий өнөктүк шыдыр жүрүп, азырынча жагымсыздыктар орун албады. Ар бир шайлоо участкасына 2ден автоматтык эсептөөчү урна келди, жана ошондой эле идентификациядан өткөрүлүүчү аппараттардын баары келип катышып болгон. 7-8 апрель күндөрү автоматтык эсептөөчү урналар тесттен өткөн. Бүгүнкү күндө ошо биздин ошол райондогу шаардагы бардык участкаларда ошо иштеп жатат. 1-2 участкада азыр кичине автоматтык эсептөөчү урналардан бирикке отказ бергендер болду. Техникалык топтор түзүлгөн бул боюнча азыр техникалык топтор барып жеринде ошо кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле шайлоо менен референдумга көз салышкан байкоочулар тарабынан эч кандай дооматтар айтылбады. Байкоочу демекчи, Нарын облусундагы бүгүнкү өнөктүккө сырттан келишкен 3 коомдук уюмдун 50ге жакын өкүлдөрү да мыйзамдар менен эрежелердин толук сакталып жаткандыктарына ыраазы. Эч кандай норма бузуу жок, баары орду менен болуп атат. Анан бүгүн мени кубандырганы ушу элдин активдүүлүгү да. Ушунда бир майрамдык маанайда илгерки биздин бала кезде аталарыбыз, апаларыбыз бир шайлоого майрамдык маанай менен келчү, жакшынакай кийинип алышып. Мына ошондой маанайда өтүп атат. Теңиртоо аймагында учурдагы пандемияда унутулбай, санитардык гигиеналык эрежелердин сакталышы үчүн ар тараптуу камкордуктар көрүлгөндүгүн белгилейли. Шайлоо тилкелеринин барысында бет каптар, антисептиктер жетиштүү жана ал жерлерде 2ден медицина кызматкерлери өз милдеттерин аткарышууда. Урматтуу талапкерлер, эгер кимдеги мыйзам бузса жана добуш сатып алууга аракет кылган учурлар катталса, ошол талапкер мыйзам чегинде шайлоодон четтетилет. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби ушул мына биринчи талапкерлерге айтар сөзүм, өзүңүздөр меморандумга кол коюп, таза шайлоону өткөрүү боюнча убадаңыздарды бергенсиздер. Ошол убадаңыздарга туруп, таза шайлоого барышыңыздарды мен сиздерден суранам. Экинчи тарап эл сиздерден дагы биздин келечек үчүн кесипкөй, дүйнөкөр эмес, өзүңүздөрдүн ар бир жергиликтүү айылдабы, шаардабы, райондобу иштеп берчү уул кыздарыңыздарды шайлайт деп мен сиздерден ишенем. Акча тыйынга алданбаңыздар, албаңыздар. Берген тараптагы, алган тараптагы мыйзам чегинде жооп берип калат. Өзүңүздөр күбө болгондой, админ ресурс иштеген жок, бир да жетекчи иштеген жок. Эгер ошондой фактылар болсо, кайрылууңуздарды өтүнөм, мыйзам чегинде өзлөрүнүн жазасын алат. Урматтуу шайлоочулар, өзүңүзгө белгилүү болгондой 2021 жылдын 11 апрели референдум жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнү. Андыктан баарыңыздарды шайлоо мыйзамдарын сактоого чакырамын. Себеби кимде ким шайлоо мыйзамдарын бузса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жоопкерчиликке тартылат. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары 2021 жылдын
11 апрель күнү болуп турган шайлоо өнөктүгүнө карата шайлоочуларды, талапкерлерди дагы мыйзамды сактоого чакырып кетет элек. Себеби ушу шайлоо өнөктүгүнө байланышкан беренелер боюнча айта кетсек, кылмыштар жөнүндө жаза кодекси боюнча айта кетсек, шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси бар 192 берене. Булга кылмыш жасаган адамдар аныкталса 180 миңден 220 миңге чейин айыпка кириптер болушат. Ал эми бузуулар боюнча алып карасак, бул жерден ошо акчаны алган адамдар тарабынан дагы аныкталган болсо, аларга дагы жогорку кодекс негизинде жоопко тартылат. Азыркы күндө ушу шайлоо өнөктөштүгүнө байланыштуу жалпы область аймагында 24 документтештирүү топтолу түзүлүп, жалпысынан 99 кызматкер бөлүнгөн. Ошолордо шайлоо учурунда, шайлоо болуп аткан учурда жана даярдык учурунда кызмат өтөшөт. Ошол себептен урматтуу талапкерлер жана шайлоочулар мыйзамды сактап, мыйзам чегинде шайлоого таза катышып берсеңиздер. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого карата даярдык көрүү жана өткөрүүгө 425 миллион 243 миң 531 сом жумшалды. Бул тууралуу маалымат жыйында БШКнын көзөмөлдөө текшерүү тобунун жетекчиси Гүлнара Батырова билдирди. Анын айтымында референдумга карата даярдык көрүү жана өткөрүүгө 55 миллион 642 миң 300 сом кетти. Бишкек жана Ош шаардык кеңешке депутат болом деген партиялардын шайлоо күрөөсү 50 миң сом, калган шаардык кеңештердики 20 миң сом, ал эми айылдык кеңешке талапкерлердин күрөөсү 1 миң сомду түзөт. Айылдык кеңешке биринчи жолу шайлоо күрөөсү киргизилди дейт ал. Батырова кошумчалагандай, 10 апрелге чейин шаардык кеңештерге талапкерлердин шайлоо фондусуна жалпы 122 миллион 531 миң 102 сом түшүп, 122 миллион 337 миң 305 сом коротулду. Айылдык кеңештерге талапкерлердин шайлоо фондусуна жалпы 20 миллион сом түшсө, 19 миллион сом жумшалды. Нарын облусу боюнча жалпы 204 миң 203 шайлоочунун тизмеси такталган. Саат 12:00 карата Теңир тоодо 29 миң 445 адам референдумга катышкан. Бул жалпы шайлоочулардын 14,42%-ын түзүүдө. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттарына 28 миң 636 жаран добуш берип, 14,94%-ы түзгөн. Облус боюнча жалпы 169 шайлоо тилкесинде жарандар добуштарын беришүүдө. Шайлоочулар активдүү катышууда дешет Борбордук шайлоо комиссиясынын Нарындагы өкүлчүлүгү. Нарын облусунда өтүп жаткан шайлоо өнөктүгүндө Нарын облустук ички иштер башкармалыгы коомдук коопсуздукту тыкыр көзөмөлгө алып иш алып барышууда. Ошондой эле укук коргоочуларга көмөк көрсөтүү максатында элдик кошуундан дагы 500дөн ашуун ыктыярчы тартылган. Теманын уландысы кабарчыбыз Жамин Гөлбаевдин материалында. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы 11 апрелде өтө турган шайлоо өнөктүгүнө 6 апрелден баштап камылга көрүп, күчөтүлгөн тартипте иш алып барып келген. Учурда аталган башкармалыктан 500дөн ашык кызматкер коомдук коопсуздукту көзөмөлгө алышууда. Азыркы тапта Нарын облусу боюнча шайлоо участкаларында абал тынч жана мыйзам бузууга байланыштуу арыз даттануулар каттала элек. Ошол шайлоо күнүнө карата, референдумга карата биздин Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынан 500дөн ашык кызматкерибиз кызматын өтүп жатат. Жана ошондой эле 276 кызматкерим бул шайлоо участоктарына өздөрүнүн кызматтарын өтүүдө. Укук коргоо кызматкерлери ар бир шайлоо участкаларында мыйзам бузууларды болтурбоо максатында өз ишин так аткарышууда. Ошондой эле шайлоочулардын ортосундагы санитардык эпидемиологиялык талаптардын так сакталуусун көзөмөлдөө үчүн ар бир шайлоо тилкелеринде медицина кызматкерлери да иш алып барып жатышат. Аралыкты сактаганга, санитардык эрежелерди сактаганга биз элдерге түшүндүрүп айтып, колдорун антисептик менен тазалатып, маска берип, дене таптарын ченеп, анан киргизип атабыз. Азырынча тынч, жакшы. Ал эми Нарын шаарындагы номер 4069 шайлоо участкасында абал тынч, жарандардын шайлоо өнөктүгүнө болгон активдүүлүгү жогору. Азырынча техникалык жактан жана коомдук коопсуздук тарабынан эч кандай мүчүлүштүктөр каттала элек. Шайлоо кечке чейин өз нугунда тынч, жакшы өтүп, элдер өздөрүнүн көксөгөн максатына жетсе деген гана тилек менен шайлоону уюшкандыкты өткөрүп атабыз. Техникалык ар кандай мүчүлүштүктөр кеткен жок. Асу операторубуз баары тең эле жакшы иштеп атат. Эл болсо өзүнүн
ыгына жараша нугу менен тынымсыз агылып келүүдө, эч кандай мыйзам бузуу же болсо ар кандай бир терс көрүнүштөр болгон жок. Ал эми буга чейин Нарын облусунда шайлоого карата үгүт иштери башталгандан тартып облустук ички иштер башкармалыгына бир нече арыз даттануулар түшкөн. Анткени менен иликтөөнүн негизинде катталган фактыларда эч кандай кылмыштын белгилери болгон эмес. Жамин Көлбаев, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар. Нарын району боюнча жалпы 33 миңден ашуун шайлоочу бар болсо, алардын 6 миңге жакыны түшкү саат 12ге чейин эле өз добуштарын беришти. Катышкан талапкерлердин бардыгы тең өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоодо күч сынашууда. Бул багытта кийинки материалда кененирээк айтылат. Нарын районунун кеңеш айылынын тургуну Атыркүл Сариева шайлоого активдүү катышкан тургундардын бири. Айылдык кеңеште 3 мандат каралган болсо, катышкан талапкерлердин саны 11 адамды түзөт. Буга чейин айылда айымдар арасынан талапкер чыккан эмес. Мыйзамдагы өзгөртүүлөрдөн улам айымдар 30%дан кем болбосун деген талаптын киргизилишинен бир талапкер айым ат салышууда. Социалдык көйгөйлөрдү терең түшүнгөн айымдардын кеңеште орун алышы бир топ өзгөрүүнү жаратат дейт шайлоочу. Мында аялда кишилердин катышканы жакшы болду. Аялдардын эмесин укканга, мүндөсүн укканга, сөздөрүбүздү жеткирчи жакка жеткиргенге аял талапкер болгон бизге аябай жакшы болду. Дөөлө айылдык кеңешине катышкан талапкерлердин тең жарымын жаштар түзөт. Илим билимге бай, өнүгүүгө умтулган жаштардын келиши жаңы нукка багыт алып, эл үчүн иштейт дегенге ишеним чоң. Кичинекей үй бүлө бир мамлекет сыяктуу. Бул айылдагы өзүнчө бир мамлекет да. Айылдын мамлекетин биз жакшы бекем жана жакшы өнүктүрүш үчүн биз мисалы жаштарды же илимдүү же адамдарды тандап алышыбыз керек да. Ошол сыяктуу эле бизде эң биринчиден бул мисалы жашына карайбызбы, карасына карайбызбы, анын чын жүрөктөн иштеп берүүсү да бизгечи, эл үчүн иштеп берүүсү жана ошондуктан азыр мисалы мендин талапкер мисалы жаш депутаттар азырчы чындыгында менин колдоочум да, мен өзүм позициям анткени алар чындыгында мисалы салыштырмалуу илимдүү, дүйнө таанымы күчтүү адамдар да. Аталган айылда тургундар шайлоого активдүү катышып, 2,5 саат аралыгында эле шайлоочулардын 40%га жакыны өз добуштарын беришкен. 486 шайлоочубуз бар. Азыркы учурда 2 сааттын аралыгында 40% уже шайланып бүттү. Элдердин шайлоочулардын келгенин аябай ылдам бат болуп турат, болуп атат. Себеби мурунку шайлоого караганда шайлоочулар өзүбүздүн депутаттар өзүбүздүн балдар үчүн ушундай бат-бат келип атышабы, шылса аябай катышуу жакшы деңгээлде болуп атат да. Нарын району боюнча жалпы 33 шайлоо тилкеси түзүлүп, жалпы 33.246 шайлоочунун тизмеси такталган. Ал эми ат салыша турган мандаттык орун 195 болсо, талапкерлердин саны 410ду түздү. Шайлоо тилкелеринде өнөктүк уюшкандыкта жүргүзүлгөн менен Ак Кудук жана Шор айылында автоматтык эсептөөчү урналардын иштөөсү үзгүлтүккө учурап, адистердин жардамы менен жөнгө салынган. Автоматтык эсептөөчү урналардан гана кичине бир 5-10 мүнөт, жарым саатка чейинки токтоп, бюллетендерди кабыл албай калганы болбосо, азыр шайлоо өз нугунда кетип атат. Шоро 40-47 шайлоо участкасында, 40-49 Ак Кудук шайлоо участкасында, 40-35 Ак Кыя шайлоо участкасында. Акыркы маалыматтар боюнча саат 12 карата Нарын району боюнча 33 миң шайлоочунун ичинен 17% же 5590 шайлоочу өз добуштарын беришти. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Нарын району. Жаштардын алдыда шайланып келе турган депутаттардан үмүттөрү чоң. Андыктан жаш шайлоочулар бүгүнкү шайлоого өз активдүүлүгүн көрсөтүшүүдө. Алгач ирет шайлоо өнөктүгүнө катышып жаткан шайлоочулар тууралуу кийинки сюжетте. Бекайым Калбеков үчүн быйылкы шайлоо биринчи жолку шайлоосу. Ал бүгүн өзү тандаган партияга добушун берип чыкты. Каарманыбыз өз келечеги үчүн жаңы шайлана турган депутаттардан үмүтү чоң. Себеби келечек жаштардын колунда демекчи, бул шайлоо анын келечегине чоң таасирин тийгизмекчи. Мен НУМУнун студентимин, биринчи курста окуйм. Келечекте ушул партия деген бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берсин. Мен номер 7 номерди тандадым, мейли келгени. Себеби мен бүгүн ушу шайлоого келип ушуну тандадым. Себеби Кыргызстаныбыз өнүгүп, бир жакшы эмени биз эл үчүн иштеп, биздин каалоо тилегибизди аткарыш үчүн ушуну шайладым. Ушу партия мага жагат. Бүгүнкү добуш берүүгө жаш шайлоочулар жигердүү катышып, өлкө тагдырына кайдыгер карабай, жоопкерчиликтүү мамиле кылышууда. Шайлоодо биз жакшы келечекте үмүттөрдү күтөбүз. Референдум бир жагынан партиялык ошол партиялардын программаларын көрдүк. Кудай буюрса ошонун баары ишке ашса, ошол жаш миң катары ар бирибиз
Кыргызстан жараны катары шайлоого келип катышышыбыз керек. Башка шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоодо жаштарды көп көрүүгө болот. Жаштар бул шайлоодон жаңыланууну күтүп жаткан чагы. Мурунку эски курам кетип, анын ордуна жаш жана жаңы күч келет деген үмүттөрү чоң. Таза шайлоо болот деп үмүттөнөм. Жалпы нарындыктарга ийгилик каалайм. Анан келечекте биздин жаш мундарга жакшы шарттарды түзүп берүүсүн каалайм. Жалпысынан бул жылы 448 жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланмакчы. Анын 28-и шаардык кеңеш, калгандары айылдык кеңеш болмокчу. Салтанат Усейенова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын шаары. Кочкор районунда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдум өткөрүү үчүн 32 шайлоо тилкеси эртең мененки саат 8:00 Кыргыз Республикасынын гимни менен ачылды. Референдумга катышуучу шайлоочулардын саны 45.824, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого катышуучу шайлоочулардын саны 46.422 адамды түзөт. Кочкор районунда 11 айылдык кеңеш, 28 шайлоо тилкеси бар. 11 айылдык кеңеште 181 мандат болсо, анын ичинде 70 мандат аялдарга бөлүнгөн. 28 шайлоо округу боюнча 412 талапкер, анын ичинде 132 аял айылдык кеңештин депутаттыгына ат салышып жатат. Кесиптештерим тарабынан үлгүрүп айткан кабарлар мына ушулар болду. Жаңылыктардын кийинки чыгарылышын саат 18:00 биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан алыстабай биз менен болуңуздар.